Qırgızda baylık adamның чыныгы жүзүн көргөзөт, адамның кандай экендигини көргөзөт деген сөз бар. Акчаң жокто жөнөкөй боло бересиң, бирок картаңда миллиондогон, жок миллиарддаган доллар акчаларың болсо, көпчүлүк азыркыдай жашоодо жашамак эмес. Акчаң жок жүрүп, кредитке iPhone көтөрүп болсо да мактангысы келгендер мындай чоң акчаны кармаса өтө катуу өзгөрүлүп, алтындан унаа айдап, үйүн да алтындан салып жибермек. Чындыгында дүйнөдө байлыгына мактанган, акча менен аброюну көтөрүүгө аракет кылган белгилүү адамдарда абдан көп. Бирок дүйнөдө эч кимге эч нерсени далилдештин кереги жок деп. Байлыгы чирип жатса да, жөнөкөй кедей адамдай жашоо өткөргөн инсандар да бар. Келиңиздер анда достор, бул чыгарылышта дүйнөдөгү эң бай, бирок бай болсо да жөнөкөй жашоодо жашаган инсандар тууралуу кеп кылалы. Каналга катталып, бир лайк коюп, колдоо көргөзүп коюңуз. Биз видеобузду баштадык. Уоррен Эдвард Баффет 1930 АКШда туулган. 94 жаштагы бул америкалык ишкер дүйнөдөгү эң ири жана эң белгилүү инвесторлордун бири. Анын байлыгы 2024 Forbes журналынын маалыматы боюнча 139 миллиард долларды түзгөн. Бул канчалаган чоң байлык экендигини элестетүү да кыйын. 2017 Кыргызстандагы президенттик шайлоодо акчаларды суудай агызган. Кыргызстандагы эң бай инсан деп аталган Өмүрбек Бабановдун байлыгы 1 миллиард 500 миллионду түзөт. Эми 139 миллиард кайда жана 1,5 миллиард кайда жатат элестетип көрүңүз. Бирок ушунча байлыгына карабастан Уоррен Баффет жөнөкөй адамдар сыяктуу эле жашайт. Анын кымбат баалуу үйү жок, кымбат баалуу унасы жок. Ал 2006 чыгарылган Cadillac үлгүсүндөгү унаны айдайт. Жан сакчысы жок. Небраска штатында мындан 50 жыл алдын $31,000 сатып алынган эски үйдө жашайт. Албетте азыр бул үйлөр $1 миллион жогору бааланат. Бирок $1 миллион 140 миң акчасы бар адамга 1 сом кандай аз акча көрүнсө, Уоррен Баффет үчүн $1 миллион ушундай эле көрүнөт. Демек 20-30 миллион долларлык кымбат баалуу үйлөрдү сатып алып жатса да болмок. Уоррен Баффеттен эмнеге мындай кылбайсың дегенде, мен ушул үйдө бактылуумун деген жоопту берген. Ошол эле учурда кымбат баалуу үйдү алуудан качып акчасыны аягандыкта эмес, өзүнө акчасыны аягандыгы менен башкаларга аябайт. Анткени адамзат тарыхындагы эң ири филантроптордун бири. Ал 2010 июнь айында өзүнүн бардык байлыгынан 5 кайрымдуулук уюмга бергенин жарыялаган. Анын ошол кездеги байлыгы 37 миллиард долларга жакын болгон. Бул сомго 3 триллион 182 миллиард сом акча болот. Ар бир кыргызга акча таратканда да 7 миллион кыргыз эли нарселерден бери 454 миң сомдон акча алышмак. Демек бул инсан ушундай чоң байлыгынан баш тартып, өзү жөнөкөй жашоону тандаган. Бирок анын байлыгы бүгүнкү күндө жогоруда айткандай эле 139 миллиард долларды түзөт. Биздин Кыргызстандагы эң бай инсандардын бардык акчасыны кайрымдуулукка жумшагандыгын элестетүү да кыйын көрүнөт. Бул инсан өзүнө акча коротпой, кайрымдуулук фонддоруна миллиарддаган акчаларды короткондугу көптү таң калтырат. Жана акчасынын бардыгын кайрымдуулукка берсе дагы, бүгүнкү күндө ал кайрадан эле дүйнө жүзүндөгү эң бай адамдардын бирине айланып калды. Марк Цукерберг деген инсанды баары эле тааныса керек. Бул инсан 1984 АКШда Нью-Йорк шаарында туулган. Марк Цукерберг 23 жашында эле миллиардер болгон. Акчаны асманга чыча турган убагында миллиардер болсо да, байлыкка көппөгөн адам экендигини көргөзгөн. Бүгүн анын байлыгы 211 миллиард долларды түзөт. Оба, анын кымбат баалуу үйлөрү, кымбат баалуу кемелери бар, бирок өзүнүн күнүмдүк жашоосу жөнөкөй. Ал бир түстүү гана кийим кийет. Ар дайым бир футболкада жүргөндүгүнү байкоого болот. Жана кымбат баалуу сааттарды, алтын цепочкаларды такпайт. Эң таң калыштуусу iPhone көтөрбөйт. 2012 ал өзүнүн группалашы Присцилла Чан аттуу кызга үйлөнгөн. Бирок тою кедейлердин тою сыяктуу эле өзүнүн үйүнүн артында өткөн. 100гө жакын меймандарды гана чакырган. Эч кандай кафеде 300 же 500 элге той берген эмес. Той 3-4 күнгө созулган эмес. Эске салсак, ошол убакта Марк Цукербергдин байлыгы 16 миллиард долларды түзүп турган. Марк Цукерберг ушунча байлыгына карабай минималист бойдон калууда. Биз колдонгон Instagram, Facebook, WhatsApp сыяктуу тиркемелерге ээлик кылса да, жөнөкөй көк түстөгү футболканы жөнөкөй джинс менен кийип жүрөт. Бул кийим тандоонун зарылдыгын азайтып, көбүрөөк маанилүү иштерге көңүл бурууга мүмкүндүк берет.
2015-жылы Марк Цукерберг бардык 99% байлыгын кайрымдуулукка берүүгө даяр экендигин билдирген. Ал өзү фонд ачып, бүгүнкү күндө билим алууну каалаган жана медицинанын өнүгүүсүнө жардам көргөзөт. Бүгүнкү күнгө чейин ал 3 миллиард доллардай акчасын кайрымдуулукка берген. Кийинки инсаныбыз Джек Ма. Бул Alibaba Group компаниясынын ээси, кытайлык миллиардер. Анын байлыгы 23 миллиард доллардан ашуун. Бүгүн дүйнөдөгү көптөгөн миллиардерлерде сөзсүз кымбат балуу унаалары, баш айландырган үйлөрү жана кымбат балуу кемелери болот. Жогоруда айткан Уоррен Баффет аттуу инсандан кийин эле дал ушул Джек Мада жеке кемеси жок. Чындыгында Джек Ма таң калыштуу инсан. Анын баш айландыруучу байлыгы болсо да кымбат балуу буюмдарга кызыкпагандыгы бизди таң калтырды. Анда кымбат балуу унааларда жок, кымбат балуу сааты жок, жада калса бренд кийимдерге да кызыкпайт экен. Жакынкы күнгө чейин Volkswagen үлгүсүндөгү автоунаасына айдап жүргөн, бирок жумушуна байланыштуу бүгүнкү күндө гана Майбах унаасын алган. Мындан сырткары бул инсан өзүнүн берген маектеринде эң кымбат буюму бул жеке учагы экендигин моюнга алат жана жеке учак жумушка байланыштуу эле керек болот деп, аны да өзүнүн кызыкчылыгы, жашоосунун жыргалчылыгы үчүн эмес, жумушу үчүн гана колдонооруну айтып кетет. Демек, бул инсан бай болгондугу менен байларча жашоого кызыкпайт. Анда якта же дагы башка көңүл ачуу үчүн сатып алынган кымбат балуу буюмдары жок. Же башкаларга мактануу максатында кымбат балуу нерселерди сатып албайт. Бул инсандын дем алгандыгын көрүү кыйын. Ар дайым жумуш менен алек болгон миллиардер. Дүйнөдөгү эң бай мугалимдердин бири профессор Дэвид Черитон аттуу инсан тууралуу кеп кылалы. Стэнфорд университетинде профессор болуп келген бул инсан 1998-жылы Google компаниясына $100,000 инвестиция кылып, Google'дун ийгилигинен улам ал байып кетип, байлыгы бүгүнкү күндө 17 миллиард 300 миллион доллардан турат. Бирок эң таң калыштуусу, бул профессордун жашоо образы такыр өзгөргөн эмес. Ал байлыгына чейин 20 жыл алдын 1981-жылы сатып алган үйүндө жашап келет. 17 миллиард 300 миллион доллардан сомго которгондо 1 триллион 487 миллион сомдон ашуун акчасы болсо да, бүгүнкү күндө да Стэнфорд университетинде мугалим болуп иштеп келет. Байлыгын мактануу, кымбат балуу буюм сатып алуу, кымбат үй сатып алуу, мындай нерсе бул инсанда такыр жок. Эми эң бай, бирок жөнөкөй мусулман инсан тууралуу да айтып кетели. Бирок чындыгында бай болуп жөнөкөйлүктү биринчиликке койгон мусулмандар аз экен. Бул албетте өкүнүчтүү. Байлыгы чириген арабтардын жашоосу керемет экен. Аларда түрдүү унаалар, түрдүү үйлөр, кымбат балуу буюмдар, жада калса яхталардан бери бар экен. Албетте бул кайрымдуулук кылбайт деген сөз эмес. Белгилүү бай арабтар кайрымдуулукка миллиарддаган акчаларды жумшагандыгы факт. Бирок ошол эле учурда алардын жашоо образы жөнөкөйлүктү көргөзбөйт. Алар мындай айтканда байларча жашайт экен. Эч нерседен акча аябайт. А бирок арасында жөнөкөй жашагандар да бар. Алар өзүнүн жеке жашоосун интернетке чыгарбагандар. Ошол себептен биз жөнөкөйлүгү менен көпчүлүктү таң калтырган мусулман инсанды Индиядан таба алдык. Өзү бай болсо да 1996-жылы чыгарылган унаасын айдаган Азим Хашим Премжи аттуу инсан тууралуу айтып бергибиз келди. Азим Премжинин байлыгы 12 миллиард доллардан ашуун. Ал Индиянын ири Wipro программалык компаниясынын ээси. Бирок ошого карабастан ал көптөгөн акчасы жок, тиричиликке араң акча тапкан кыргыздар кыла албаган ишти кылып, өзүнүн канчалык жөнөкөй экендигини көргөзгөн. Ал 2016-жылы өзүнүн уулунун тоюна өткөргөндө тойго 100гө жетпеген өзүнүн эң жакын адамдарын гана чакырган. Жана той өтө жөнөкөй болуп өткөн. Кымбат балуу нерселер коюлуп, акчалар сарпталган эмес. Барыңыздар билгендей эле Индияда чоң той берүү адамдын аброюн көтөрөт. Биздин кыргыздарда да ушундай эле түшүнүк бар. Канча көп элге той берсең, тоюңа 500 же 600 киши келсе ошончо жакшы, ошончо аброюн көтөрүлөт деген түшүнүк бар. Мындай түшүнүк Индияда да бар. Мисалга, Индиянын эң бай инсаны Мукеш Амбани өз баласын үйлөгөндө дүйнөдөгү белгилүү ырчыларды чакырып, $100 миллион акчаларды сактап, миңдеген адамдарды тойго чакырып, ушундай чоң той өткөргөн. Азим Премжи да уулуна ушундай чоң той кылып берсе болмок эле. Бул Индияда уят көрүнүш эмес, кайрадан аброюн көтөрүлмөк. Бирок бул инсан башка жолду тандап алган. Ал жол жөнөкөйлүк. Ушунча байлыгына көппөй, жөнөкөй бойдон калуу бул чындыгына кыйын нерсе. Ошол себептен бүгүнкү видеодо айтып берген инсандар сыяктуу миллиардерлер дүйнөдө эсептелүү эле экен.
Адам баласы мактанчак болот дегендей, миллиарддаган акчалары капчыгында турса, бул дүйнө убактылуу экендигин билсе деле, жөнөкөй жашоо сүрүү чындыгында кыйын. Бул тууралуу сиз эмне деп ойлойсуз? Өзүңүздү комментарийге жазып калтырыңыз. Видеону аягына чейин көргөнүңүз үчүн чоң рахмат. Бул чыгарылышым сизге жакса, бир лайк коюңуз жана каналга каталып кетүүнү унутпаңыз.